Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Бүгүн 24 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда иш сапары менен келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы маалымдады. Акылбек Жапаров Баткен облусунун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуялар учурунда талкаланган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышат. Ошондой эле төрага Баткен жана Ош облустарында болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен бузулган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын көчмө отурумуна катышат. Мас абалында унаа башкаргандарга айыптар катаалдашты. Үстүбүздөгү жылдын 8 мартынан тарта мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренесинде көрсөтүлгөндөй, мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17.500 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылып келсе, эми мындан ары айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Ал эми айдоочулук күбөлүгү жок жарандардын мас абалында унаа башкаруусуна буга чейин 15.000 сом өлчөмүндө айып салынып келсе, эми мындан ары 3 суткага камакка алынат. Эгерде мас айдоочу өзүнүн спирт ичимдигин ичкендигин текшертүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17.500 сом айып салынып келсе, мындан ары айдоочу 3 суткага жана айдоого укугу жок айдоочу 5 суткага камалат. Ал эми айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги аныкталса 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Эгерде айдоочу жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан мас абалында унаа башкарып же мас абалында жол кырсыгына кабылса, анда автоунаасын убактылуу алып коюу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Баткендин лидер айымдары аскерлерден кабар алды. Кечээ 23 февраль Баткен казиятынын аялдар жамааты тарабынан ата мекенди коргоочулар күнүнүн урматына жыл сайын өтүүчү «Апам жапкан нанды сагындым» өнөктүгү менен Баткендин Аксай айылында кызмат өтөгөн жоокерлерге азык-түлүк жеткирилди. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук казиятынын аялдар бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Баткен районундагы жана шаарындагы аялдар комитеттери лидер айымдары биргеликте Аксай айылындагы аскер бөлүгүндөгү жоокерлерге 150 дана тандырга жабылган нан жана азык-түлүк жеткирип беришти. Эми мындай акцияларды облустук деңгээлде жогорку масштабта уюштуруу пландалууда деп айтылат маалыматта. Баткенде ден соолук комитеттери ишембиликке чыгышты. Бүгүн 24 февралда Баткен шаарында райондук ден соолук комитетинин мүчөлөрү жана Самаркандек аймактык ден соолук комитетинин мүчөлөрү тазалык акциясына чыгышты. Бул тууралуу Салам медиага уюштуруучу Халима Усманова кабарлады. Усманованын маалыматына караганда, аймактык ден соолук комитеттери ар бир айылда тазалык акциясын өткөрүп келишет. Бул жолкусунда ден соолук комитеттери Баткен шаарын тандашкан. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.